Карагайдыкы дагы мунуку да любой ар бир бактыкы уруктан себелет 3 жылга чейин аябай жакшы караш керек. Баладай эле карайсыз, сугарасыз, отуруп сүйлөшөсүз. Өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу Токой кызматы тарабынан 1 гектар жерге 1000 көчөт отургузулду. Акцияны өткөрүүнү Кыргызстандын Токой кызматы, Корея мамлекетинин Афоко Азия Токой кызматташтыгы уюму жана Tivay Air авиакомпаниясы демилгелеген. Максаты экологиялык абалды жакшыртуу, климаттын өзгөрүшүнө туруштук берүү, көмүртектин көлөмүн азайтуу жана биологиялык ар түрдүүлүктү сактоо болуп саналат. Өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу Токой кызматы жекшемби күнү мына ушул Бишкек шаарындагы Манас аэропортуна жакын жерде 1 гектарга жакын жерге аянтта 1000ге жакын көчөттү отургузуп жатат. Анын 800-ü мындай кара жыгач болсо, калгандары кызыл карагай жана арчанын көчөттөрү. Президент Садыр Жапаровдун жашыл мурас өнөктүгүнүн алкагында белгилей кетүүчү жагдай мына ушул эгемендүүлүктүн тарыхында жыл башынан бери эң көп аянтка мына ушундай көчөт отургузуу иш-чарасы жүрүп жатат. Мурда ойлочумун, бул Токойчунун жумушу оңойлош керек деп. Токойчулар жыргап туруп, жок. Ар бир мөөнөтү бар. Токойдан жер ысыган маалда, жер жылыган маалда урукту себебизби, сеппейбизби? Жердин температурасын карайбыз. Жер жылыды, жылыга элекпи? Ошого карап туруп анан топурагын почвасын карайбыз. Почваны дайым болобу, болбойбу сепсек. Анын баарын алып барып, бир лабораторияга алып барып, көрсөтүп, 4 бурчунан, жердин 4 бурчунан себе турган жерден алып барып, көрсөтүп, болот деп туруп, анан урукту алып барып, анан ошого жараша себебиз. Бисмилла деп ушул Кудай буйрса отургузуп аткан бүгүнкү жалпы көчөттөрүбүз өсүп, ушул жерлер Токойго айланып, Токой массивибиз көбөйүп, Кудай буйрса. Урматтуу ушу президентибиздин жашыл мурас компаниясы менен көп иштерди аткарып, бүгүнкү күндө мамлекет тарабынан, урматтуу министрибиз Бөбек Эргешев тарабынан колдоо болуп аткандан кийин ошолордун бүт баарын Кудай буйрса колдонуп, ушундай самалыктарды баттан уюштуруп, ушундай темп менен кете беришибиз керек деген ойдобуз. Иш-чарага ÖKMдин Токой кызматынын директору Мураталы Тагаев, Кореянын Кыргызстандагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Ким Кванже, Афоко жана Tivay Air авиакомпаниясынын өкүлдөрү, Бишкек Токой чарбасынын кызматкерлери жана ыктыярчылар катышты. 키르기즈스탄이 작년부터 아포코 멤버가 됐어요. Афоко Кыргызстанда 2 долбоорду ишке ашыруу алдында турабыз. Биринчиси көчөттөрдү туура өстүрүү, отургузууну үйрөтүү жана сактай турган акыркы үлгүдөгү кампаны салуу. Экинчи Аккорн бул Корея менен Нидерландынын долбоору. Анда акыркы 5 жылда бактарды отургузган фермерлерге 10 сотук жерден 10 гектарга чейин абаны тазалагандыгы үчүн Рабобанк аркылуу акча берилет. Канчалык көмүртекти жок кылгандыгы космостук сүрөт аркылуу аныкталат. Белгилей кетсек, Афоко Азиялык Токой кызматташтык уюму токойлорду тыюу жана токойлорду сактоо маселелерин чечүүгө багытталган Токой тармагындагы кызматташуунун аймактык механизми. Учурда 14 өлкө Афоконун катышуучулары катары расмий катталган. Кыргызстан менен аталган уюмдун ортосундагы кызматташуу боюнча макулдашууга 2022 жылдын 1 августунда кол коюлган.